Салам достор, биздин каналдын катталуучулары жана алыскы жактан көрүп жаткан мекендештер, сиздерге бир суроо бар эле. Бул баарын эле таң калыштуу жана өтө ойлонуучу проблема болсо керек деп ойлойм. Мен бул видеодо эмнени айткым келди? Бул ушул Бишкек унаа базарындагы кээ бирки унаалар жана тактап айтканда ошол оң рулдуу унааларды Кыргызстанга киргенге запрет койгонуна уже 2 жылдан эмес, уже 3-чү жыл кетип баратат. Бирок бул унаалар кайсы жактан кирип жатат таң калыштуу да. Мына турган экөө степ дагы ушул жакта тет жакта дагы стептер турат. Бир гана степ эле эмес, легковый машиналар дагы турат. Арасында башка Honda CR-V сыяктуу, Honda Accord сыяктуу, Subaru, Toyota'нын үлгүсүндөгү 1-2 унаалар. Аларды сиздерге эгерде тастыктап бер десеңиздер, мен барып көрсөтүп берем. Бирок мисал катары бул степти алып көрсөтөйүн дедим. Бул мисалы Кыргызстанга киргенге запрет койгонуна уже 2016 жылы уже запрет койгон. Бирок бул унаалар кайсы жактан кирип жатат мен билбейм. Пробегин көрсөңүздөр, Кыргызстандан айдалган эмес деп жазыптыр. Эмне үчүн Кыргызстандан айдалган эмес? 3 жылдан бери бир жерде сакталып турганбы, же бир жерден кайра алып пробег жактарын оңдоп жасап дегенде кайра сатып жатышабы, таң калыштуу да ушул жагычы. Ар бир сатканда эле ондай үстүндө дагы мондай жазып эметип коюшат экен да, мондай кылыпчы. Ага деле таң каласың да. Кайсы жактан кирип атат мындай унаалар? Кыргызстандан айдалган эмес унаалар уже калбады окшойт да. Мисалы айдалбаган унаа болсо дагы кайсы жакта ушулар? Же үйүнө гаражга сактап койгонбу десең дагы андан бери бул унаалар уже сатылып кетиш керек эле да. Ошондой болсо дагы мен азыр сиздерге дагы көрсөтөйүн азыр. Мисалы бул жерде Toyota Majesta деген унаа турат. Бул дагы Кыргызстандан айдалган эмес экен. Анда бул унаа 2016 жылдан бери ушул жерде сатылбай турган болобу, же гаражда сакталып турган болобу, бирок пробег Кыргызстандан айдалган эмес экен. Ушул унаа дагы сиздерге көрсөтөйүн азыр. Мисалга алганда бул унаа дагы Кыргызстандан айдалган эмес деп жазылыптыр. Көрүңүздөрчү. Эмне себептен Кыргызстандан айдалган эмес? Балким пробег жасалганбы? Ушундай турат бул жерде без пробег деп. Без пробега Кыргызская республика деп жазып коюптур да. Кирбегенде канча жыл болду, бирок бул жерде турат. Балким жасап ошентип сатып жаткан болушу мүмкүн. Жакшылап суруштуруп ойлонуп көрүш керек. Мисалга алсак, бул унаа дагы без растаможка болгон, оформление бол элек деп жазылып турат. Бул унаанын киргенде негизи 2016 жылы акыркы жолу кирген болсо, андан бери бул сатылып же кетиш керек эле деген суроо туюлат да. Азыркы учурда эле мисалы, бирок бул базарда көптөн бери турган болушу мүмкүн деген суроолорду узатышыңыздар мүмкүн, бирок мен 2 айдан бери бул базарды көрүп турам. То есть почти 1 жылдан бери эле бул жакында эле кирген, базарда турган эмес, жакында кирди, бирок кайсы жактан келди, бирок биле албай жатам да ушул унаанычы. Мисалы, бул жерде дагы бир Nissan Cedric деген унаа турат. Бул дагы Кыргызстандан айдалган эмес, правый руль. Бирок базарда сатыкта турат, айдалган эмес. Балким же бир вариант бар, булар гаражда 3 жылдан бери сакталып турган, же болсо кандайдыр бир жол менен документтерди өзгөртүп, пробегти башкача кылып жасаппы, же башка жактан алып келишип жатабы, бирок таң калыштуу да, мына көрүңүздөр.
без пробег Кыргызской Республики деп жазылып турат. Мына ушундай достор, сиздерге азырынча 5-6 гана унааларды көрсөттүк. Дагы деле кирип жаткан унаалар көп, ошолорду деле көрсөтөбүз.